жаман кишилер келип биздин үйүбүздү сындырып салды, мынтип койду, тигинтип койду деп эле ушинтип атканда өткөндө 2-3 күн болду. Алып келгенбиз, алып келип мынакей бизге ушундай президентибиз үй салып берип атат деп немесек келип алып балдардын кубанычында чек жок да. Кичинекей жана 5 жашта, 3 жаштагы балдарым болсо, мен комнатам розовый болот, мен комнатам зеленый болот деп өздөрүнчө пландашып, аябай жакшы неме болуп атышат. Биздин чегибиз ушундан бүтөт. Бул жагы дагы кошунамдыкы. Кире беришибиз. Бул көчө жагынан калитка ачылат. Заборубузду дагы мондай элдикине окшош кылып жакшы кооз кылып коюп беришти. Рахмат бардыгына. Бул жерден кире бериши бул экен. Бул жерде кире бериш баягы прихожка. Бул жагы болсо туалет, ванна, душ кылып бул жагы ошол экен. Санузел. Анан киргенде эле бул жери мындай коридор болот экен. Биягында бир спальный. Бул жерде дагы бир спальный. Бул жагында болсо кухня экен. Кухня дагы жакшы кенен, жакшы болуптур. Бул жагына болсо эми склад, көмүркана, очоккана кылам деп өзүм баягы неме кылып койдум бер жагынчы. Бошоткан ошол мынакей биз деген китеп жазатып алдык. Анан кийин ушул китеп жазатып алган жерди сен бошотуп бер жосо түптүрүп салабыз деген да мени ошо квартальный да келип коркуткан. Мен ал больницага 26 күнү жанагы сот аткаруучулардын токтомун мага алып келишкен. Мен ошону алып окугандан кийин эле мен өзүмдү жаман сезип, давлением көтөрүлүп, мурун эле негизи давлением бар болчу. Давлением көтөрүлүп, түнү менен уктай албай, жүрөгүм ооруп чыкты. Анан эртең менен больницага бардым. Капельница алып, же укол алып, кичине жакшы болуп неметелим деп 27 күнү барсам эле айрдан врачтар текшерип көрүлгөн. Анан кийин болбойт, азыр больницага жатышыңыз керек, болбосо анда отказной жазып бересиз деп эле ушундай эме кылды. Анан айлашып жатканга туура келди, жаттым. 27 күн, 28 күн, 2 күн жаттым. Анан бир күнү эле кайра жанагындай окуя болду да. Мен почти биякта болуп атканда мен турбай эле немеде эле капельницада эле жатып калдым. Жалаң капельница менен эле. Анан мына врачтардын кароосунда болуп калдым. Ал күндөр кыйын, оор болду мен үчүн. Азыр Кудайым буйрса арты Кудайга университеттер. 3 жашта, 5 жаштагы балам бар. Ошол күн чынында баягы мына улуу орозо айында туруп мен эме кылбайм, коркуп калышыптыр өкпөчү. Мен кечээ күнү эле ошол балам тарс деп кетсе эле, ата деп кыйкырып атат да. Үйдү бускан жокпу деп эле кичинекей. Бул эми кошунабыз эле, андан кийин келип кечирим сурап, мындай болуп кетти деп деле неме кылып келген жок. Анан келинчегим экөөбүз сүйлөшүп атканбыз, Кудайым буйрса косакты алсак, неме кылсак, ушунча жылдан бери кошунабыз менен начар эмеде болуп келдик. Эми биз эми Кудайым буйрса бир кой союп неме кылып, булошуп кошунабызды чакырып, мындан кийин жакшы кошуна бололу, бул бүттү, ушул күндөрдүн баары артта калсын деп Кудайым буйрса ошондой кылабыз деп келинчегим экөөбүз ушундай план кылып атканбыз. Бирок ал планыбызга жетпей калдык да.
чындык биз тарапта болуп, анан кийин 4 балам менен негизи мондай сүрдүрүп салыш, бул мисалы үчүн андай нерсени мен кыла албайт болчумун да. Ар ким эле кыла албайт болуш керек. Аны бир эле кылган эле кишинин колунан келет, андан башка адамдын колунан келбейт. Балдарын чыркырап сүйрөп чыгып туруп анан үйүн түрттүрүп салыш деген өтө оор нерсе да. Мен мисалы үчүн кошунам менен канча жылдан бери ушинтип эметип турам. Эгер жеңиш менин тарапта болуп, мен мунун үйүн сүзтүр десе, мен андай кылбайт болчумун. Чынында адамдык немем менен.